урматтуу Жылдыз Кемеловна, урматтуу биздин коноктор. Мен биздин негизинен конокторубузга Жалал Абад жергесине кош келиңиздер деп айтмакчымын. Алгач баарыңыздарды келе жаткан биздин эгемендүүлүктүн 30 жылдык майрамы менен Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгармуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан, жеке өзүмдүн атымдан чын дилимден куттуктаймын. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жылы касиеттүү өлкөбүздүн көз карандысыздыгына туура 30 жыл толду. Менин кызматка барышымды жактырбай жатасыңбы? Мен сиздин айткан насааттарыңызды угуп чоңойгон жигитмин го. Сизден кеңеш алып, иш тутам деп сүйүнүп жатсам, сиз болсо Тамаша балам, тамаша. Тамашалап койдум. Бешене териң менен тапканың таттуу, берекелүү, жугумдуу болот дегеним. Куралчан орустар бейгүнөө кыргызымды кырып салышы мүмкүн. Жок. Жок. Оюңдан кайт Курманжан. Элибиздин амандыгы үчүн, жеримдин бүтүндүгү үчүн кан суудай агып, бейгүнөө элим кырылып калбасын. Мынакей бүгүн өзүңөргө белгилүү болгондой, Жалал Абад шаарында, Жалал Абад областтык деңгээлдеги Алтын өрөн республикалык кол өнөрчүлөр жана дизайнерлердин фестивалы Жалал Абад шаарында өтүп турат. Бул жерде бүтүндөй Кыргыз мамлекетинин ичиндеги булуң бурчунан келген кол өнөрчүлөр өздөрүнүн өнөрлөрүн тартуулап, көрөтөстөр бардыгы айланып чыкты. Мунун бардыгы биздин маданият тармагындагы, анан биздин үрп-адат салттарыбызды баалуулайлы деген эгемендүүлүк күнүнө карата ушундай бир жакшы масштабтагы чоң иш-чара болуп атат да. Өзүбүздүн уус чеберлерибизге, кол өнөрчүлөрүбүзгө, дизайнерлерибизге бүгүнкү ушул эмгектерин даңазалап эле койбостон, алар мындан ары дагы эмгектенип, эл аралык деңгээлге мындан ары дагы чыгып, ошону менен бирге илимий изилдөөлөрдү дагы жүргүзсө деп ойлойбуз. Себеби мына ар бир буюм, ар бир кол өнөрчүнүн эмгеги биздин бул кылымдан кылымга картып келе жаткан абдан чоң баалуулугубуз эле болбостон, элибиздин тилин да байытмак, маданиятыбыздын байлыгын да көрсөтмөк. Ошондуктан мен сунуш кылдым, ушул жок дегенде бир сөздүктөрдү түзүшүбүз керек, жаш муундарыбыз муну үйрөнүшү керек.